Аскар Байдылда кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Өзүңүз, ата энеңиз, туулган жериңиз? Казакстан жараны болом. Ата энем военный кишилер. Балдар массажисти, врач, невропатологсуз. Кыргызстанда ошол Бишкекте иштеп атабыз. Дени соо, дени чың балага деле массаж керек. Келип аткан ата энелердин 50% дени чың балдар. Жарнамаларды карасаң, массажисттер деген жайнап кеткен да. Негизи медобразование болгон жакшы. Туура бут кийим кийүү дагы өтө маанилүү депсиз да. Бала жалаңайлык баскан жакшы. Ата бабаларыбызда массажы жок эле өсүп келишкен да. Өзүм балам массаж кылам дегенче 4 жыл өтүп кетти. Кыргызда да, казакта дагы баягы баланы бешикке беккен таңып коет. Бешиктен көбүрөөк зыян чегип келип аткандар да көп. Садыр Жапаровго бир-аз окшош экениңизди. Садыр Жапаров президент болгон учурда мен Казакстанда болгом. Президентке окшош болуу кээ учурда мындай ыңгайсыздыкты да жаратабы. Башында ыңгайсыздык болду, андан кийин акырындык менен уже көнүп да кетти. Президент өзү деле өзүнө окшош киши кандай болду экен? Президенттен жакындан көргөн жокмун. Бирок жакындары массажга келип турат. Ассаламу алейкум, армагыздар, саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Биз кезектеги маектешүүбүздү, пикирлешүүбүздү подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнес Кыяз. Бизде кезекте коногубуз бар. Эми өзгөчө конок десем деле болот. Аскар Байдылда. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мекенден алыста жүрсөк дагы Москвадагы мекендештерибиздин ден соолугуна кам көрүү эң маанилүү милдетибиз. Москвада өз тилиңизде сүйлөп тейлеген жана сизди чын дилинен түшүнгөн кесипкөй медициналык адистердин болушу кандай жакшы. Маманов клиникасы бул заманбап медицинанын жана кыргыз меймандостугунун айкалышы. Клиника төмөнкү кызматтарды сунуштайт. Тиш дарылоодан баштап эң татаал имплантация жана брекет коюуга чейин. Аялдардын ден соолугун коргоо жана кош бойлуулукту кылдат көзөмөлдө. Жогорку тактыктагы УЗИ жана лабораториялык анализдердин баардык түрлөрү. Кулак, мурун, тамак ооруларын заманбап ыкмалар менен дарылоо. Чоңдорго жана кичинекей бөбөктөргө кам көрүү. Биздин клиникада заманбап аппараттар жана көп жылдык тажрыйбасы бар дарыгерлер сиздин кызматыңызда. Москва шаарында Маманов клиникасынын 3 борбору иштейт. Жашаган жериңизге ылайыктуу даректи тандап, борборлорубузга кайрылсаңыз болот. Бизге келиңиз. Сапатыбыз мыкты стандартта. Ал эми мамилебиз өзүбүздүн меймандос кыргыз пейилиндей. Эми Аскар мырзаны көргөндө эле демейде буга чейинки интернеттеги маалыматтарды карасам, президент Садыр Жапаровго окшош экен деген маектер эле көп экен. Ооба. Бирок сиздин Instagram баракчаңызды карасам, сиз балдар массажисти, врач, невропатологсуз, э? Мени ушул жагы көбүрөөк кызыктырат. Анткени сиз Кыргызстанда, Бишкекте иштейт экенсиз. Балдар боюнча, балдардын баягы маселеси боюнча көп практикаңыз бар экен, тажрыйбаңыз бар экен. Бул Кыргызстандагы ата энелер үчүн өтө маанилүү. Ошон үчүн ушул теманы козгойлу деп сизди атайын чакырдым. Атайын убакытты бөлүп келип бергениңизге мен ыраазычылык билдирем. Алгач эми дароо эле ошол балдардын баягы сөөк деформациясы, балдардын туура эмес өсүүсү дегенден баштабастан сиз жөнүндө маалыматты көрүүчүлөргө айтып коелу. Өзүңүз, ата энеңиз, туулган жериңиз, орто билимиңиз, мектебиңиз тууралуу. Каршы. Мен өзүм Казакстан жараны болом. Ата энем военный кишилер, азыр пенсияда. Өзүм кандай десем, үйдө карындашым, анан кийин мен болом. Экөөбүз. Карындашым тоже Кыргызстан жаранына неге чыккан, турмушка чыккан. Ошо Кыргызстанда жашайт азыр. Мен өзүм ошо Казакстанда окууду Казакстанда бүткөм. Мектеп болушайт. Ал жогорку билимди ошо Кыргызстанга келип 2013 жылы 1-чи курска түшкөнбүз КГМага Ахунбаев атында. Ошол жактан 9 жыл окуп, эми азыр Кыргызстанда ошол Бишкекте иштеп атабыз. Эмне үчүн Казакстандын өзүндө деле медициналык окуу жайлар бар да. Анан Бишкектен окупсуз да? Менде кандай десем, менде байкем, апамдын нелери бар, ошол Бишкекте окуп бүткөн. Анан кийин карындашым да менен мурун ошо жака түшкөн да. Анан кийин Кыргызстанда да билими жакшы, медицинасы жакшы, ошол жакта да көрбөйсүңбү деп ошол жака келип түшкөнбүз.
окуучу кезде бала чакта баарыбыз эле бир кесиптин ээси болгонду кыялданабыз. Мен баланча болсом, түкүнчү болсом деп. Толтура профессия кесиптердин ичинен эмне үчүн ушул докторлук жакты тандап алдыңыз? Менде негизи бала кезден кыялданат да, бирок менде андай бир мына ошол азыркы медицинаны окуп бүткөнүм, анан кийингиси жаңа массажды не кылып кеткенин баардыгы бүтүп кандай десем случайно кетип калган да. Негизи кыялдап мен доктор болом деп андай болуп келген адам эмесмин. Баардыгы бүтүп өз несимен себепчи нелер болуп келип ошондой болуп түшүп кеткен негизи. Ошондо медициналык академияны бүттүңүз, эмне деген адистикти алып чыктыңыз ошондо сиз? Невропатолог. Негизи өзүм адисим взрослый невропатолог. Бүгүнкү күндө активдүү түрдө кылган эткениңиз, иштегениңиз, практикаңыз бул балдарды массаждап укалайт экенсиз да? Ооба, туура. Невропатологдуктагы жагыңызды иштетесиз да? Невропатолог катары бирок азыр көбүнчө иштебейм. Как ортопед катары иштейм да. Ошо ортопед менен жаңа массажды бирге иштетип атабыз. Эми ошо сиздин кылып аткан ишиңизге тикелей суроо, ата-энелер көбүнчө кандай ошо балдардын маселеси менен көбүнчө кайрылышат сизге? Энд азыркы учурда, данный момент азыркы учурда көбүнчө балдардын башынын бир жагы кыйшайып калган, кандай десем, диагноздар көп, бирок көбүнчө ошол нелер көп болуп атат да. Чындап эле балдарды мына чоңойгондо карасаң эле башы мындай бир аз кыйшайып калган, же болбосо мойну кыйшайып калган, же болбосо омурткасы моунда кыйшайып баскан, буту болсо мындай кичине тайтагыраак ушундай болуп калат. Эмне себептен ошондой болот? Кичинесинде балким маани бербей коюшкан. Кичинесинде ооба, көбүнчө кичинесинде кандай десем, эми көбүнчө ата-энелер жаңа бир жагы менен көп эмизип баштайт. Бала анан кийин бир жак менен көп эмгенсең, ошол жакка карата көнүп баштайт да, бир жакка көп карап баштайт. Баланын баш сөөгү ошондой болуп калат. Ооба, башында баланын баш сөөгү жумшак болот да. Бир жакка көп карап аткан соң, баланын уже баш сөөгү кичине деформация болуп баштайт. Ошол если кандай десем, бир 2 ай, 1 айында сразу оңдоп койбосо, кийинирээк уже кичине патологияга алып келет да. Анда эмне баланы кечке эле бир тарабынан жаткыра бербестен ар кандай жаткырыш керек анда? Ооба. Бала бир жакка көп карап баштаган ата-энеси көрүп калган болсо, уже сол тарапка көп карап баштаса, оң тарапка каратып, эки жакка тең каратып башташ керек да. Эми ата-эне болгондо баары мурда кийин ата-энелик практикасы жок болгондон кийин баары эле биринчи балалуу болгондо, наристелүү болгондо көп нерсеге маани беришпейт. Көбүнчө ата-эне эмнеге маани бербейт, эмнеге кайдыгер болот? Сиз адис катары айтсаңыз. Көбүнчө кайдыгер болгондо бизде кандай энди практикада болуп аткан нелер, бала энан башын эмнеге каратып баштабадыңыз десең, бир жакка карап баштады, биринчи балам мына жагына каратсам ыйлайт, анан кийин жүрөгүм ооруп тийбедим деп ошондой эме менен келет баштайт да. Аны бир проблема катары деле көрбөй жүрө берет, анан чоңойгондо башы ошо кыйшык боюнча өсүп калат. Башында проблема катары болбойт. Бала просто бир жакка көп карап жата берет. Анан кийин барып акырындык менен 2-3 айында баланын башы уже бир жагы жалпайып баштайт. Ошол кезде ата-энелер кичине тревога кылып баштайт да уже. Эми жана поезд кеткенден кийин мындайча айтканда, ошондо силерге тигинден сурап, мындан сурап, анан кийин жанагы массаж кылыш керек, укалатыш керек деп анан кайрылышат. Ошол массаж жана дефектилерди кайра ордуна келтирүүгө, түздөөгө жардам береби массаж? Ооба, бала бир жакка көп карап баштайт деп атпайбызбы жаңа. Ошол кезде мынау моюндагы булчуң эти ошол уже катып баштайт балада. Бир жагына карата көп катып баштайт. Ошол кездерде ата-энелер уже келип баштайт. Ошол кезде массаж кылып, жаа булчуң этин бошотуп, апасына түшүндүрүп, эки жакка тең каратыңыз деп жатып, акырындык менен убактында келсе кетирсе болот анын. Массаж, укалоону сөзсүз түрдө эле мындай ошондой дефектиси бар, сөөгү кыйшайып калган ошондой адамдарга керекпи же дени соо, дени чың балага деле массаж керекпи? Негизи дени чың балдарда келсе болот. Азыр бизде келип аткан ата-энелердин бир 50% дени чың балдар. Алар чтобы кийинирээк жаңагындай ар кандай диагноздар болуп калбас үчүн азырдан баштап 2 ай 3 айынан баштап алып кое берет баласына. Кийинги баланын жаңагы дамууна кичине массаж плюс болот. Негизинен
канча жаштан баштап балага массаж жасоого болот? Себеби массажисттерге, массажчыларга кайрылбагандар деле бар да. Жанагы Инстаграмдагы, тияк бияктагы үйрөтүүлөрдү көрүп алып эле мен өзүм баланы массаж жасай берем деп монтуп артын жаткырып алып, чалкалатып алып массаж кылып аткандар бар да. Канча жаштан баштап? Негизи 2 айдан баштап келе берет. Если жаңагындай патологиялык бир показания болсо, срочно массаж керек дегендей болсо, 1,5 айынан баштап келе берет массажга. Ошол ал бала здоровый бала болсо 2-3 ай, 4 айынан баштап курс массаж баштай берсе болот. Ата-энелер массажга келбестен эле жанагы соц тармактардан көрүп алып эле билген эткен массажын жасай берсе болобу балдарга? Негизи андай ата-энелер көп бизде. Ата-энелерде кандай массаждын өзүнүн түр массаждары бар да, ар кандай диагнозго, ар кандай массажга бөлүнөт. Ата-энелерге энди YouTube'дан карап, кандай десем, YouTube'дан карап энди ата-энелер кандай көбүнчө сыкылап сипалайт. Алар көп активно иштеп койсо, баланын жаңа тонусу, булчуңети слабый болуп калышы да мүмкүн да. Кайра зыян болуп калышы мүмкүн. Наоборот, пайда кылам деп көбүнчө зыян кылып коюшу мүмкүн. Ошондуктан лучше жакшы бир жерге массажын алып, ошол жерде специалист жаңа ата-энеге көрсөтүп, үйрөтүп жиберсе, балага кичине пайдасы көбүрөөк болот. Азыр эми жарнамаларды карасаң, массажисттер деген жайнап кеткен да. Анан туура өз ишин билген массажистке кантип кайрылса болот? Мисалы үчүн анын диплому болуш керекпи, кайсы бир сертификаты болуш керекпи, же болбосо сертификаты, диплому бар туруп деле ишин жакшы билбеген адис болушу мүмкүн да. Ошого кантип Эми бул жерде ар кайсысын ар кандай айта албайсың, кармай албайсыз. Негизи медобразование болгон жакшы. Высший мед болбосо, жаңагындай средний медобразование болсо, болгондо да бул жерде кандай десем, бул жерде каждыйын кармап айта албайсыз да, барган соң кичине караш керек. Барар алдын жаңагы специалисттин отзывын караш керек, работасын көрүш керек. Башка массажисттер менен де салыштырмалуу көрүп, анан кийин барса жакшы болот. Жанагы айтып атпайсызбы? Эми туура эмес жаткыргандан улам баланын мойну кыйшайып, башы кыйшайып, ошо боюнча өсүп калат депчи. Бирок тубаса ошондой болгондор да болобу? Тубаса баланын жана ата-эненин эненин ичинде жаткан кезде балада бир жака көп карап жатып калат моменттерде болот. Ошондой кезде туба салып да башы кичине жаңа череп кыйшайып жалпайып чыгатын моменттер болот. Бирок ошол момент башын кичине эки жака тең каратса, баланын башы сразу түзөлүп кетет. Андай моменттерде көп болгон. Бирок сөөк, мисалы үчүн сөөк кемирчектери, кайсы бир витаминден улам, эми эне дагы кээ бирки азыкты жейт, жебейт дегендей турмуш шарты ар кандай. Ошондон улам дагы сөөктөр өспөй калган, же туура эмес мындай деформация болуп калган учурлар болобу? Энд андай учурлар да болот, ал как уже бир патологиялык учурларга алып келет да. Ата-энесинин кандай десем, көп учурлар болот, тамек тартатын, негизинде арак ичет, образ жизни да. Дагы бир нерсени сурайын дедим, сиздин баракчаңызды, Instagram баракчаңызды карасам, жанагы туура бут кийим кийүү дагы өтө маанилүү депсиз да. Балдарга жаштайынан туура эмес бут кийим кийгизсе, анда буту дагы туура эмесирээк болуп калат турбайбы? Ушул жагынан бир айтсаңыз. Туура бут кийим дегенде негизинде бала биринчи шагтарды басып баштайт да, бирөө 1 жашында баштайт, бирөө 10 айында басып баштайт. Ошо басып баштаган момент, если эшикте погода позволять этсе, июнь, август месяцтер болуп калса, анда бала жалаң айлак баскан жакшы. Пайдалуураак болот. Бут кийими жок эле жалаң айлак баскан. Жок, жалаң айлак басса жакшы болот. Жаңа баланын жаңа бутунун туура не кылганына жерге текши тиет деген. Ооба. Жалаң айлак бастырбай бут кийим тандап, ар кандай бут кийимдерди алышат. Ал зыян болуп калабы ошондо? Энди ал зыян болгондо кичине качественныйраак бут кийим алыш керек. Бут кийим дегенде кандай, андай арт жагы кичине каттуураак болсо жакшы болот да. Ошол жери каттуураак, мына жагында кичине жумшагыраак болуп, мындай эки жагы жалпайып турса, вот ошол кичине балага пайдалуураак болот стапасына. Дагы бир нерсе, кыргызда да, казакта дагы баягы баланы бешке бөлөшөт го. Анан кийин бешке бөлөгөндө дагы эки колу моонду беккен таңып коет.
Анан көпчүлүк энелер айтышат ошол өзү пайдалуу деп. Медициналык адис эмне дейт? Ошентип колун таңып койгон бул жакшыбы? Эми негизи бизде кандай бешикке жаткырганга болбойт десең, илгериде мынау жаткан ошентип эле чоңойгонбуз дейт да. ооба, чоңойгонбуз, эчтеңке болгон жок дейт. Эми азыр мурда кандай десем, көчүп конуп жүргөн да, ошол кездерде бешик энди удобно болгон көбүнчө. Азыр энди баарынын үйүндө условия позволять этет, бешикке жатпаса да болот. Ал негизинде бешик деген тема көбүнчө айтып чыксаң, аял кушап аралашпаса не кылып атасың, өзүң ишиңди кыл деп айтып чыгат. Бирок бешиктен көбүрөөк жаңагы көбүнчө зыян чегип келип аткандар да көп да. Биринчи очередь жаңагы башы жалпайып атат деген бала бар. Бешикте көп жатып койгон бала башынын арты обязательно жалпайып кетет. Анан кийин бешикте балада жаңа черепный давление, тагандай башында киста, суу көп болсо, бешик деген негизи противопоказ болбойт балага. Анан кийин бешикте жаткан бала жаңа кыймылы аз болот. Движение кыймылсыз жата берет да, таң коюп. Кээ бир балдар бар, эртең менен кечке чейин, болбосо түнү менен 10 саат бою уктап чыгатындар бешикте. Ошондой моменттерде бешик зыян. Анан кийин жаңа дисплазия деген диагноздар бар. Баланын бутун жаңа шүмөктү коюп туруп катты ороп койгон кезде таза бедренный суставка кичине нагрузка келет дагы, эртеси күнү сөөк өспөй дисплазия болуп калышы да мүмкүн. Ошондой моменттерде бешиктин энд көбүнчө бешик деген ал ата энеге удобно. Баланын өзүнө энди аны же айта албаса тили чыга элек болгондон кийин мага бул кыйналып атам дей албаса. Кыйналдым, бошот деп айта албайт да бала. Анан азыр эми баягы казакча же кыргызча кантип айтат аны билбейм, жана ходуноктор чыкты. Жана баланы бастырыш үчүн атайын ошол жанагындай ходунокко салып коет, анан ары бери тыпырап монтип жүрө берет. Ошол ходуноктор канчалык деңгээлде пайдалуу, канчалык деңгээлде зыяны бар? Анткени сөөгү кат элек бала ошого отурганы жакшы, туурабы? Негизи ходуноктун энди пайдасынан зыяны көп. Кээ бир чет өлкөлөрдө ходунок вообще негизи сатылганга да запрет болбойт. Ходунокто көбүнчө жандай ДЦП балдар болот, ооратын балдар. 2 жаш, 3 жаштагы балдар энди басканга возможность жок, айла жок, ходунокко салып коет. Ал өзү жаңагындай кандай десем, здоровый ребенок дейт го. Эч жери ауырбаса баланын. Дени соо бала болсо, ходунокко салгандын кереги жок. Бала өзү кичинекейинен баштап жаңагындай этап менен бүтүп өсүп баштайт. Биринчи башын кармаганды үйрөнөт, анан кийин тоголонгонду үйрөнөт, отурган, жөргөлөгөндү үйрөнүп, каждый этап баланы бүтүп даярлап келет дагыны, кийинирээк өзү басып кетиш керек. Ал ходунокко отургузган кезде бала өзү отурганды билбейт, басканды билбейт, анан кийин позвоночник жаңа бутунун булчуңеттеринин баары даяр эмес нагрузкага. Баланы жаңа ходунокко салып коет. Бала чуркап жүрө берет. Бала чуркап жүрүп кийинирээк өзү да самостоятельно басып кетет. Бирок кийинен жаңа бир вальгус деген диагноздар бар, буттары кичине ичке каратып мындай басып калат балдар. Ошондой болуп калышы мүмкүн. Кийинирээк бир 7-8 жашына келген кезде жаңа позвоночнигине нагрузка түшкөндүктөн сколиоз болуп калышы мүмкүн. Кыйшайып калышы мүмкүн бир тарапка. Ошондуктан лучше бешикке жаткырбайлы, бала өзү акырындык менен келип басатын этапка келген кезде даяр болгондо өзү басып кетет бала. Ошол сөөгү, кемирчектери деги эле ошол толук кандуу өсүп жетилиш үчүн эми жеген азыгы да маанилүү го дейм. Ошол кандай азыктарды жеген оң көбүн эсе? Эми азыр толтура нерселер чыгып кетпедиби? Көп ооба. Ошон үчүн ушул жагын кандай кылыш керек? Энди ошол жагынан энди мен кандай десем, негизи башында энди энеси жакшы жеген жакшы. Потому что энесинин сүтүнөн балага керектүү нелер барат. Эми мен мындай тамак жөө не жагынан эксперт эмесмин. Бирок энди энеси жакшы тагамдар жесе, жаңагындай кола, газировка дегенди ичпей, жакшы пайдалуураак нелер жесе, балага барып, баланын дамуу да жакшы болот да уже. Витаминдер, толугураак витаминдер бара баштайт. Эми сөз жок, өзүнөн өзү түшүнүктүү го дейм. Мисалы, таза жа кошулмасы жок, жана концентраттары жок, органик азыктар жесе жакшы го дейм. Ооба. Ошону жеген кезде ошонун несе сүт менен балага барат. Анан кээ бир балдар эми бар эмес, эми көпчүлүгү төрөлгөндөн кийин 2 айлыктан 3 жашка чейинки аралыкта рахит
деген илдет менен жабыркашат экен. Мен муну эми интернеттен алдым. Бул деген сөз жалпак сөз менен айтканда, жөнөкөй сөз менен айтканда D витамини жетишпейт. Жанагындай кальций, фосфор организмде жетишпейт. Анан натыйжада баланын булчуңу алсыз болуп, анан сөөктөр деформация болот экен. Ооба. Мунун алдын алыш үчүн эмне кылыш керек? Эми мунун алдын алыш үчүн апасы жакшы жаңагындай убагында не жеш керек, витаминдерди ичиш керек. Эми врачтын өзүнүн берген назначениясы менен. Анан кийин бала төрөлгөн момент жаңа педиатр деген нелер бар. Адистер. Ошолорго көрүнүп, рахит болсо каждыйнын өзүнүн беретін анализдері бар. Анализин тапшырып, D3, кальций не деп атпайсызбы, ошолор жетпеген соң кайсы дозада жетпейт, кандай дозасы менен жаңа педиатрлар берет балага. Андай учурда массажга да жөнөлтөт баланычы, жаңагы булчуң эттери бош болуп калат. Андайда көбүнчө массаж эмес, ЛФК деп коет, упражнение. Бала менен ошондой болуп заниматься этиш керек. Эми каждый баланын өзүнүн жашына жараша упражнениялар бар. Ошондой кылып баланы занимация этип кичине булчуң эттерин укреплять этиш керек. Сиздердин массаждык борборбу же медициналык борборбу эмне деп аталат? Бизде детский массаж. Жо эмне деп аталат ошо? Мен мурун өзүм эми баштап келатканда беби массаж деп коюп койгом. Ошо менен дальше кеттим беби массаж. Инстаграмда беби массаж деп жазса табат, Көбүнчө сиздерге кыргыздар көп келеби же мындай көбүнчө баягы орустар ушу ден соолукка баланы кичинекейинен маани беришет да, мындай орустарды карасаң. Анан кыргыздар койчем дегендей кылып ушундай мамиледеби? Көбүнчө ушу баласына маани берген, баласынын ден соолугуна өтө бир кылдат мамиле жасагандар кандай ата-энелер болот? Жок, азыр кыргыз орус деп не эмес, кыргыздар да көп келет. Түшүнө баштады. Ооба. Эми көбүнчө айыл жерлерде көп түшүнбөйт. Түшүнбөгөндө эми кандай? Келин алып келгиси келет, кайненеси жибербейт деген нелерде көп болот, ошондой моменттерде көп. Ал булай кыргыздарда көп. Анан жанагы Инстаграмда сиз деле көрүп жүрсөңүз керек, чоң кишилерди атайын массажисттер жаткырып алып, же болсо мойну моонтуп кырсылдатып, үн чыгарып, кырс этип үн чыгарып, ошол өзүнчө эле бир мындай тренд болуп атпайбы? Анан негизи ошол зыянбы же пайдабы? Ошондой нерсени балдарга да жасаса кандай болот деген суроо пайда болот. Энди ошондой нерселерди балдарга жасаганын кереги жок деп ойлойм да. Потому что баланын кырсылдатып андайга позвоночниктары даяр эмес. Позвоночник, суставтардын баары катпаган баланын. Кырсылдатам деп бир жерин позвоночник чыгарып алсаңыз, бала анан кийин на всю жизнь уже майып болуп калышы да мүмкүн. Энди андайдын да өзүнүн адиси бар. Детский жаңа не деп коет. Ошо кырсылдатып не кылатын өзүнүн детский адистери бар. Кылса дагыны определенный патология назначение менен барып туруп, ошо керек болсо кылса болот да. Ал кызык көрүп барып кырсылдатып эптеп андай болбойт. Медициналык массаждын классикалык массаждан айырмасы кандай ошондо? Медициналык классикалык дегенде бул жерде каждый диагноздун өзүнүн атайын массажы бар. Каждый кандай десем, жаңа кривошея болуп келет, анын өзүнүн определенный жаңа булчуң эттерин билип, ошол жерин чоюш керек. Жаңа вальгус деген диагноз бар. Ошол вальгус деген диагноздун өзүнүн атайын массажы бар. Ошонун баарын окуп билиш керек да. Кайсы учурларда балага массаж зыян? Энди бул балада иногда болот. Бизге массажга келген кезде жаңа кылып аткан май жакпай баланын үстүнөн аллергия чыгып кетет. Ошол моменттерде болбойт. Анан кийин бала температура, грипп или же тагы башка да бир жара бирдеңелер чыгып кеткен болсо, ошондой учурларда массаж болбойт. Мен ушул интернеттен окудум, балким бул туура эмес маалымат болушу мүмкүн. Көпчүлүк европалык, америкалык педиатрлар дене кардысоо балага массаждын кереги жок деп эсептешет экен. Бизде болсо мындай ар бир балага дебейин, эми көпчүлүгүнө эле кереги барбы жокпу массаж жаза беришет дейт да. Бул эми чындап эле баягы акчаны көздөгөн кызыкчылыкпы же чындап эле массаж бардык балага пайдалуу? Массаж негизи бардык балага пайдалуу. Эгерде туура массаж кылган болсо, жаңа Америка деп атпайсызбы? Америкадан да кээ бир пациенттер болот.
кыргыз жарандары келип калган кезде массаж алып калат бизден. Ошол кезде айтат, Америкада барсаң массаждын кереги жок. Баспай жөргөлөбөй жаткан болсо өзү кийин жөргөлөп кетет деп ошондой деп айтып коет дейт. Эndi ал жактын несин билбейт кандай, эмнеге андай кылат, политикасын андайын билбейм да. Бирок негизи бардык бала туура массаж алып койсо баланын өзүнүн иммунитетине кийинирээк баланын несине жакшы болот да. Аскар мырза, эми бизде казактын, кыргыздын эми ата бабаларыбызда массажы жок эле өсүп келишкен да. Качанкы казак, кыргыздын ата бабаларыбыз ал массаж дегенге барбай эле өсүп, аман-соо чоңоюп өсүп келишкен деп. Анан кийин бул массажы жок эле дени чың, сергек жашоо образы ошентип деле жашап өтүп кеткендер бар да, Азыркы учурда дейсизби? Ооба. Жок, азыркы учурда бар. Массажга келбесе де бала жакшы дамып кетет. Өзүм балам массаж кылам дегенче 4 жыл өтүп кетти. Массаж кылганга убактыбыз жетпей атат. Бирок мен өзүм баламды пример кылып айтып берейин. Массаж кылган жокмун, почти что кылып атсам аллергия болот, ооруп калат, сонун кылган жокмун. Азыр 4 жашта. Буту жаңагындай вальгус деп атпайбызбы? Вальгус болуп, эшикке чыгып көп басып чуркап ойногон кезде, кечинде уктайтын кезде бутум деп бийлейт. Ал туура эмес нагрузка түшкөндүктөн баланын буту ооруп баштайт да. Чтоб ошондой булар болбош үчүн кичинекейинде лучше алып, кичине профилактикасын алып койсо жакшы болот балдарга. Ал жаңа айтып атпайсызбы, илгериде чоң аталарыбыз албаган, баары жакшы массаж деген билбеген деп. Илгериде кандай десем, образ жизни башка болгон да. Азыркы балдарда комфортный условия көп. Эшикке чыгып балдар жаңында жалаң айлак басып чуркап ойнобойт. Резинка, лянга, атка минүү деген андай жок. Илгериде де болгон, буту майысып, буту кыйшык болуп, или аркасы майысып, жаңа сколиоз деп коет, ошондой диагноздар да болгон. Бирок жаңагындай резинка ойноп, скакалка ойноп, лянга тебип, атка минип көп движение болгондуктан ошонун баары оңдолуп кетип турган да балдарда. Анан мындай дагы бир айтып калышат да, баланы массаж жасап атканда ыйлаганы жакшыраак, ыйлатып массаж кылган жакшыраак, чыңырып турса депчи. Анан анткени ошонун өзү пайдалуу дешет да. Эми сиз адис катары ошол туурабы? Чыңырып ыйлаганы энди туура эмес. Негизи массажда ыйлабай, спокойно өзүңүн массажыңды кылып аткан неңди кылып койгон жакшы. Бирок кээ бир балдар ыйлайт. Ыйлаган кезде де катты чыңгырып, эми бала көгөрүп туруп ыйласа, анда уже массажды токтотуп, кичине апасына берип, успокоить этип алган жакшы. Ал катты чыңгырып, битип тырышып туруп ыйласа, наоборот, тонусту көтөрүп жибересиз, анан кийин неврологический балада уже как возбужденный болуп калат да. Ал негизинде бала ыйлабай, спокойно жатып берген жакшы. Сиздин жеке өзүңүздүн практикаңызда, тажрыйбаңызда эмес, балким бирөөлөрдү уккандырсыз. Мындай баландай деген массажист туура эмес массаж жасап коюп, баланча кичинекей баланы же кызды майып кылып койду деген сыяктуу мисалдар барбы? Энди андай мисалдар көп. Жакында келди, массажист массаж кылып атып, бутун катты чоюп коюп, таза бедренный сустав деп коебуз, жан баш сүйөк. Ошону подвой кылып чыгарып койгондор да бар. Анан кийин ортопедтерге барса, гипс кийгизип, азыр энди массажга келип атат. Ошол массажисттин күнөөсүнөн. Негизи массаж деген кандай десем, кичине определенный бир профессия катары караш керек да. Азыр болсо көбүнчө массажды бир второстепенный работа кылып карайт. Ишимден чыктым, жолдон кетип барат, массаж кылып, бүгүнкү күндө акчамды табып алсам дегендей кылып. Көбүнчө ошондой неменен карайт да, көз караш менен. Бул деген өтө олуттуу кесип. Бул да бир кесип. Эми менин подкастыма ошол массаж адиси келип калган экен, мен өзүм маселемди дагы айтайын. Мен баягы майтаман, плоскостопия. Ошондой деп аныктама койгон да. Анан атайын адиске барсам, атайын жанагындай батек жазып беришти. Атайын бир айнек немеге чыгарып, аныктап. Эми менин курагымдагы, менин жаш курагымдагы баягы майтамандарды оңош кыйын го дейм, же оңосо болобу? Энди оңош кыйыныраак сиздерде. Жа батек деп атпайсызбы? Батекти кийгизген кезде ал кичине сиздин майтабан болуп турган неңизди ордуна кичине келтирет. Анан көбүрөөк басып не кылганыңызда, например,
батек эчтеңке кийбей бассаңыз бутуңуз кичине ооруп баштайт. Ооба. Кезирээк тез чарчап каласыз. Ошол жасап берген батекке мен көнүп алгам да. Көнүп алгансыз, ооба. Ооба. Ал негизинде кичине өзүңүздө майтабандын өзүнүн жаңагы упражнениялары бар. Ошону да кылып койсоңуз жакшы да. Батекке да катты көнүп калганга да болбойт. Ал ошол жанагындай көнүгүүлөрдү жасап, укалап ошентсе ал менин курагымдагы адамдардын жана майтамандуулугу кетеби же Энди сизге 100% айта албайм, бирок энди ал жерде де майтабан деген кандай? Майтабан дегенибиз ал определенный бир мышцанын слабый болуп калгандыгы. Жана булчуң эттин. Ошо булчуң этти катайтып укреплять этсеңиз энди кетиши да мүмкүн энди. Аракетке жараша, Эми тиги медициналык темабызды бүтүрдүк. Эми баягы сизге берилип эле жүргөн суроо. Баягы сиз президент Садыр Жапаровго окшош экенсиз деген суроолорду далай журналисттер, блогерлер бериптир. Эми мага келип калдыңыз, мен да берейин эми мунучу. Ошол өзүңүз Садыр Жапаровго бир аз окшош экениңизди качан биле баштадыңыз? Мен окшош экенимди негизи карындашым билип баштаган. Анан кийин кандай десем, президент Садыр Жапаров президент болгон учурда мен Казакстанда болгом ал кезде. 1 жыл Казакстанда иштедим дагы. Анан ошол жакка келетин кезде, келгем кайра клиника ачып, жана массажы не кылам деп келгенде, карындашым бизге президентке катты окшойт экенсиз, давай бир калпак кийгизип фото кылып көрөйлү кандай болот экен деп фотого тартып жөнөлттү. Ошо мен дальше кетип калды. Президентке окшош болуу сизге ыңгайлуулукту көбүрөөк тартуулайбы же кээ учурда мындай ыңгайсыздыкты да жаратабы? Көбүнчө башында ыңгайсыздык болду. Жаңа базарда или общественный жерде, маршруткада жүрсөң, элдин баары карай берет да. Андай вниманияга көнбөгөнсүз, не кылбаган соң көбүнчө башында ыңгайсыздык болду, анан кийин акырындык менен уже көнүп да кеттик. Анан кийин атайын дүкөндөргө, атайын бир жардамаларга да тартылып баштадыңыз. Киного да тартылдыңыз, Киного да тартылдык, ооба. Ошол жакында улуттук коопсуздук деген киного да ошол жак президенттин несин ойноп бердик. Жеке бул суроону журналисттер да көп бериптир. Эми мисалы үчүн президент өзү деле өзүнө окшош киши кандай болду экен, бир жанынан сүйлөшүп көрөйүнчү деп мындай кызыгып сүйлөшүп көрдү экен, же жакындары, чөйрөсү деп. Мындай ошондой болдубу, чакырып сүйлөшүп сизди? Энди президенттин өзү менен чакырып бүтүп сүйлөшкөн жокмун. Президентти энди жакындан көргөн жокмун. Бирок жакындары, кичинекей баласы барлар массажга келип, ошондой не келип турат. Жакшы. Көчөдө жүрөсүз, эл аралап жүрөсүз, таксиге түшөсүз, коомдук транспортко түшөсүз балким. Кандай реакция болот көбүнчө мындай сизге? Көбүнчө энди бир көргөндө бир президент келип калгандай болуп көрүп калат да. Анан кийин ошол бала экенсиз го, президентке окшош бала деп. Энди ар ким ар кандай несин айтып баштайт. Мына иштеп атат, жакшы иштеп атат деп бирөө не кылып айтат, ар кандай. Негизи өзүңүздүн ушул медициналык докторлук кесиптен тышкары мындай соц тармактарды ачып, жаңылыктарды, маалыматтарды окуп турасызбы? Окуп турам, ооба. Президентке байланыштуу бир негатив жаңылыктарды окусаңыз, мисалы үчүн мына баягы 2 дос деп бизде катуу сөз болбодубу? Ошондо 2 дос деген азыр ал тандем бүттү да. Анан көпчүлүгү буга ичи ачышып атат, эмнеге ушундай болуп кетти деп. Жеке сиз ошондой негативтерди, ошондой маалыматтарды окуганда кандай акыбалда болосуз? Энди кандай десем, политика жөнүндө көп билбейбиз да, политик болбогон соң, не болбогон соң билбейбиз. Энди башында баарына күтпөгөн жагдай болду деп ойлойм. Анан кийин жакшы жагынан болот деп ойлойбуз. Баары жакшы кылып. Азыр акырындык менен өнүгүп атат да Кыргызстанда. Кыргызстанда дагы бир мындай үй бүлөлүк темадагы суроо берсем, статистика боюнча өлкөбүздө ажырашуулар соңку кезде көп болуп атыптыр да. Эми сиздин үй бүлөңүз бар да, Бар, ооба. Бала чакаңыз бар. Бактылуу үй бүлө болуш үчүн эмне кылыш керек сиздин оюңузча? Үй бүлөдө бактылуулук болуш үчүн. Энди бардык үй бүлөдө жаңагы уруш болот. Бактылуу болуу үчүн кандай десем энди ал жагын.
Эми бизге көбүнчө эми аял кишилер келет да, 10 күн бою отурган кезде уже кичине сөйлөшүп каласыз, как психолог катарында болуп каласыз. Ошол кезде көбүнчө эркек кишилердин вниманиясы жетпейт аял кишиге. Бизде көбүнчө эркек кишилер кандай башында аялды калбай туруп кичине ухаживать этет, внимание кылат, анан кийин алып алган соң кичине ал внимание уже жоголот. Ооба, аял киши көп аял кишилердин жалобы ошол. Өзүм жолдошумдан кичине внимание болсо дейт да. Карап, кичине праздник кездерде эмес, ачын кездерде да күлүм берип, аял киши кандай үйдө башында иштеп жүрүп калат да, үйгө келген соң боюнда болуп төрөгөн соң үйдө отуруп калат да. Үйдө отурган соң кичине депрессия болуп баштайт. Ошол кездерде кичине жолдошу келип, мурдагыдай эле розаларды берип, поддержкасын берип, кичине бар эс алып келип баланы карай турайын деген ошондой кичине вниманиялар болсо, ошол проблемалардын бири ошол деп ойлойм. Азыр сиз канча жаштасыз? 33. 33 жашта, 33 жыл жашап коюпсуз да. Аллах өмүр берип, жараткан өмүр берип. Аны көрдүңүз, муну көрдүңүз. Ушул 30 жашта деле жашоо тажрыйбаңыз пайда болду. Ар кандай адамдарды көрдүңүз, ар кандай кырдаалдарга туш болдуңуз. Бирде мүдүрүлдүңүз, бирде турдуңуз, мүлк таптыңыз, бир акчаңыз жок учурлар да болду, кыйынчылыктарды көрдүңүз. Өтө жыргаган учурлар да болуп кетти дегендей. Ошондо жашоонун мааниси, смысл жизни деп коет го. Жашоонун мааниси эмне экен? Сиздин оюңузча? Ичип, жеп, жумушка барып, келип, ошентип жүрүп, анан бир күнү Аллах берген өмүрдү жашап, тияка кетип калуу. Жашоонун мааниси эмне сиздин оюңузча? Мен билем, азыркы жашоодун мааниси, өзүмдүн оюмча, азыркы жашоодун мааниси кичине ошол иштеп аткан ишимиздин элге бир пайдасы тийсе экен дейбиз да. Жана сиз айткандай кыйынчылыкты да көргөнбүз. Көбүсү да ойлойт, бир байдын баласы, президент Садыр Жапар президент болуп калган соң келип калды деп да ойлойтундар көп. Мен де карапайым семьядан чыкканбыз. Ата-энемде кредиттери болуп, бир жашоодо жакшы жашап, анан кийин каждый семьяда болот го, кризис моменттерде болгон. Мен билбейм, өз Кудайым берген ошол шаар. Массажга да жаңа айтып атпаймынбы, медицинага да случайно келдим, массажга да случайно келип калган адаммын негизи. Енді ошол азыр иштеп аткан ишибиз менен кичинекей балдарга көбүрөөк пайдамыз тийсе деп, пайдамыз тийсип, жаңагы кичине патологиясы бар балдарга алып келип аткан ата-энелерге кичине пайдамыз тийсе, ошол да жашоодун маанисинин бири деп ойлойм. Ошондо жыйынтыктап айтканда сиз үчүн бактылуулук деген эмне? Бул деген мындай классикалык көнүмүз суроодой боло бериши мүмкүн. Ооба. Бактылуулук деген эмне депчи? Бирок бактылуулук деген эмне сиз үчүн? Бактылуулук деген кандай айтсам енді, туруктуу ишиң болсо, туруктуу ишиң болсо, элге пайдаң тийсе, пайдаң тийип, кандай десем, элге зияның тийбей, пайдаң тийип, өзүң семьяң менен ден соолугуң болсо, биринчи очередь ден соолугуң болбосо да эчке пайдаң да тийбей калат да. Ооба. Ошол деп ойлойм. Кудай менен сүйлөшөбүз го биз. Бирок жанынан эч ким көргөн эмес. Кайсыдыр бир ишенимдебиз. Күнүгө жумушка барабыз, келебиз, адамдар менен мамилелешебиз. Бирок сөздүн арасында мына азыр эле сиз айттыңыз, эми Кудай деп колуңуздан Кудай деген сөз чыгып кетти да. Ошо Кудай менен күнүгө кантип сүйлөшөсүз? Кудай сиз үчүн ким, эмне дегендей. Кудай менен сүйлөшкөндө энди күндө, чыны керек күндө жаткан кезде сүйлөшүп не кыласыз да, кичине өзүңүн нелериңизди айтып, эртең күндөрүм жакшы болсо экен, иштеп аткан ишим. Эми мен өзүм айтатын сөздөрүм ошол. Иштеп аткан иштерибиз жакшы болуп, элге көп пайдамыз тийсе экен. Анан кандай? Тагы бирөө президент менен де бир жолуктурса экен дегендей тилектерди да айтканда армандар, ооба. Ошондой. Эми сүйлөшүү деген ошол деп ойлойм. Ооба. Кудайдын бар экендигине ишенесиз? Ишенем, ооба. Ошол анда ошол биздин маектешүүбүздү подкастта жыйынтыктоо иретинде өзүңүздүн элге каалооңуз, тилегиңизди айтсаңыз дагы анан жыйынтыктасак. Энди элге каалоом, заманыбыз тынч болсун. Азыр согуш көп болуп атат да, башка өлкөлөрдө.
заманыбыз тыныч болуп, Кыргызстанда мен өзүм бир 10 жыл болду. Ошол жака да көнүп калдык уже. Той аштарга барып турасыз. Барып турабыз, ооба. Чакырган жерлерге группалаштарым, досторум да бар бул жакта. Азыр эми өнүгүп атат. Ошол өнүгүү жолунда тагы да өнүгө берсин. Элдерин кандай десем, мен көбүнчө зарплатасы, жашаган турмуштары ошонун баары жакшы боло берсе деп ошондой калуу тилектер тилейм. Аскар мырза, атайын убакытты бөлүп, сиздин ишиңиз аябай көп экен. Мен 3-4 жолу чакырдым, анткени түнү деле, күндүзү деле такай сизге атайын жазылган пациенттер, бейтаптар болот экен да. Анан ошо ишиңиз аябай жиш экен да, негизи графигиңиз. Ошол убакыттан атайын ушул подкаст үчүн, маектеш үчүн да убакыт таап келгениңизге ырайчылык билдирем. Үй бүлөңүзгө тынчылык, ишиңизге ийгилик болсун. Рахмат сиздерге да. Чоң рахмат.